Assalamu алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз исламда, шариятыбызда ден соолук маселеси кандай каралган, мына ушул туурасында кеп калмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси, устазыбыз Аббак Ражи Маратулу келип отурат. Кош келипсиз. Хош көрдүк. Аббак Ражи, мынакей ден соолук деген өзү баягы көп кырдуу, көп тараптуу, олуттуу нерсе десек болот да. Анан негизи эле баягы ден соолук дегенде шариятыбыз буга кандай карайт? Ушундан баштабайлыбы? Эң биринчиден жаратуучубуз Аллах Таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Аллах Тааланын адам баласына берген неаматтары бир канча түргө бөлүнөт. Ошол Аллах Тааланын бизге берген неаматтардын арасынан ыймандан жана тынчтык, амандыктан кийинки берилген эң улуу неамат бул ден соолуктун сак саламат болуусу болуп эсептелет. Бул ден соолуктун сак саламат аман болуусу Аллах Тааладан келген бизге эң чоң белек болот. Биринчиден адам кээде өзүндө бар неаматты колдонуп жүрө берип, ошонун неамат экендигин кээде адам билбей унутуп калат экен. Биринчиден биз оорубастан сак саламат аман эсен жашап жүрсөк, буну бизге өзүбүздөн эмес, Аллах Тааладан берилип жаткан экендигин түшүнүшүбүз керек. Бул ден соолук Аллах Тааладан. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Айду билла, ма бикум мин неаматин фа мин Аллах" дейт. Силердеги белектерди, неаматтардын бардыгы бул билип койгула Аллах Тааладан дейт. Демек, бул ден соолук Аллах Таала бизге берген эң улуу неамат болуп эсептелет. Бул ден соолукка биз көп Кудай Таалага шүгүр айтып, ыраазылык билдиришибиз керек. Жогорку аятты имам Куртуби деген чоң тафсир алымында айтыптыр. Аллах Тааладан берилген неаматтар, бул жерде Алланын белеги силерге берген деген аяттан мааниси дептир. Адам баласынын ден соолугу чың болуусу дептир. Ошондой эле ырыскысы кенен болуп, бай болуусу, ошондой эле бала чакалуу болуусу дептир да. Булардын бардыгы Аллах Тааладан экендигин биз билишибиз керек. Бул ден соолукка Алладан берилген белек экендигин билгенден кийин биз эми буга шүгүр айтышыбыз керек. Кантип шүгүр айта алабыз? Алла берген ден соолукту өзүбүзгө, үй бүлө уруктаган бала чакаларыбызга, жалпы адамдарга, жаныбарларга, жаратылышка пайда жеткирүү менен биз ден соолугубуздун шүгүрүн биз ошентип берсек болот экен. Негизинен эле баягы ден соолукка келгенде ар кандай калкыбыздын арасында сөз болуп калат да. Анан кээ бирөө баягы ден соолукка деле кайта кылып коюп атпайбызбы? Убагында дарыланбай коюп атканбыз. Негизинен эле айтайын дегеним, ден соолук бизге аманатпы? Сонун суроо бердиңиз. Аллах Тааладан бизге берилген белектердин бардыгы бул аманат болуп эсептелет. Кандай эле биз Аллах Тааладан алган берилген неаматтардыга шүгүр келтиргендей эле, аны сактообуз дагы милдет болуп эсептелет. Шүгүр ден соолугума деп туруп эле, ден соолугубузга гам көрбөстөн, дарыланбастан, оорулардын алдын албастан жүрө берсек, бул Кудай Таалам берген белекке шүгүрсүздүк болуп эсептелет бул. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат мындай деп. Ден соолуктун кандай улуу белек экендигин билдирип айтат куттуу бир хадисинде. Ман бата аминан фи сирбихи ва муафан фи баданихи ва индаху куту яумихи фака аннама хизат лаху дунья дейт пайгамбарыбыз. Бул хадистин мааниси: ким үй бүлөсүндө сак саламат, аман эсен таң атырса дейт. Жана бул адамдын бир күнгө жете турган ырыскысы бар болсо дейт. Жана ден соолугу чың, сак саламат болсо, бул адамга кудум эле бүт дүнүйө бардыгы берилип коюлгандай болуптур деп айткан экен, караңыз. Бул нерселер Кудай Таалам бизге чоң берген белеги. Эми бул белекти сактоо туурасында дагы пайгамбар куттуу хадисинде айтат: "Игтаним хомсан кобла хомсин" дейт. 5 нерсе келгенге чейин 5 нерсенин кадырына жет, ганимет билип кал дейт пайгамбарыбыз. Биринчиси өлүм келгенге чейин тирүүлүгүңдүн кадырына жет.
Экинчиси биз сүйлөшүп жаткан тема ооруп калганга чейин ден соолугуң бар, сак саламат абалыңдын кадырына жеткин дейт. Андан кийинки үчөө жаштыгыңдын кадырына жет, карып калганга чейин. Ошондой эле байлыгыңдын кадырына жет, кедей болуп калганга чейин. Ошондой эле боштугуңдун кадырына жет дейт. Бир нерсе алек болуп, көп иштерге бошобой калганга чейин бош абалыңды канимет билип кал дейт. Ушул хадистен биз билебиз, демек канимет билип, ден соолугубузду сактап, колубуздан келишинче коргоп ден соолугубузду көп жакшы пайдалуу иштерди кылып калганга биз аракет кылышыбыз керек экен да. Абакыр ажы, жана сөзүңүздө шүгүрчүлүк темасы боюнча дагы бир кайрылып кеттиңиз да. Негизи эле баягы ден соолукка биз кантип ден соолукту бизге жараткан берип атса, анын дагы шүгүрүн берип турушубуз керекпи? Бул акы болуп эсептелинеби? Туура. Бул денебиздин акысы болуп эсептелет. Кудай Таалам бизге кандай ошол жогоруда айткандай белектерди берген болсо, ошол белектин шүгүрү бар, ошол берген белектин шүгүрсүздүгү бар. Кантип шүгүр биз келтиребиз, кантип беребиз, акысын кантип беребиз? Биз ошол Кудай Таалам берген белекти бирөөгө пайдабыз тийгизип биз белек беребиз. Мисалы денебизди мисалы 5 убакыт намазды окусак, бул денебиздин шүгүрүн берген болобуз. Мисалы колубуз менен колубуз чың оорубайт, мисалы сак, дене сак болсо, колубуз менен садакаларды берип, бирөөлөргө жардамдашып, оорун колдон алып дегендей, колубуз менен биз шүгүр келтирген болобуз ден соолугубузга. Бутубуз менен жакшы жактарга барып шүгүр келтиребиз. Ал эми тилибиз менен касташып калгандарды жараштырып, бирөөлөргө акыл насаатыбызды айтып, жолдон адашып калгандарды туура жолго багыттап, мына ошентип денебиздин ар бир мүчөсүнө биз шүгүр келтирип, акысын беришибиз милдет болуп эсептелет. Ал эми ким бул ден соолугун чың болуп турган абалда, буларды Кудай сактасын, арам жолдорго, эл бузарлыкка, чыккынчылыкка, жаман алдамчылык, бирөөлөр чагыштыруушуга окшогон жаман иштерге жумшай турган болсо, бул ден соолугун акыретте бул катуу жооп берип калат. Негизинен эле баягы ар бир нерсенин кадырына жетүү дагы бар экен да. Эми Кудай Таала бизге бекем ден соолук бергенден кийин сөзсүз түрдө ага шүгүр келтирип, анын дагы өзүнүн жанагындай дарылануу менен акыларын берип турушубуз керек экен да. Анан мен бере турган суроо ушундай да, Абакыр ажы. Ден соолук үчүн акыретте Алла Тааланын алдына барганда сурак болобу? Кудай Тааламдын алдында хадистерде келишинче бир канча суроолор болот. Биринчи суроо, Алла эгерде суралып жаткан нерсе Алла өзү менен бенденин ортосунда болгон болсо, биринчи намаздан суралат экен. Хадистерде келет. Бул бенде менен Алла жаратуучунун ортосунда болгон мамилелерден. Экинчиси, адам менен адамдын ортосундагы болгон мамилелерден кандан суроо жооп болот экен. Бул бир тууганынын канын төгүп, анын жанын кыйып, буга зулум кылбадыбы деп адамдардын ортосунда кандан суралат экен. Ал эми үчүнчүсү, бенде өзүнө болгон мамиле кылуу туурасында мына караңыз, эң биринчи бул ден соолук жөнүндө суралат экен. Хадисте айтылат: "Алам осиха жисмака" дейт экен Аллах Таала бендесине. Мен сен ден соолугуңду чың кылып, сак саламат кылып бербедимби дейт экен. Ошондой эле ва арвика минал маил барид, жана сага муздак чаңкооңду кандыра турган жакшы сууларды берип, ушул белектерди сага бердим го дейт экен. Буларга сен кандай мамиле кылдың деп акыретте суроо жооп болот экен. Бул жашоого биз кандай жумшаган болсок, ден соолугубузду сартпасак, ошого жараша биз Алланын алдында жооп беребиз. Анан кээде эми Абакыр ажы ушундай учурлар болуп калат, баягы жумуштун айынан же бир убакыттын тартыштыгынын айынан өзүбүздүн ден соолугубузга да карай албай калып атпайбызбы? Кээде баягы учур келгенде дарыланбай коюп атабыз. Ошол дарыланбай койгон нерсе өнөкөт ооруга айланып, анын кесепетин да тартып калып атабыз. Анан өзүңүз айткандай, кээде баягы жан аманат деп айтабыз да, Кудай Тааладан берилген аманат болгондуктан аны дагы кыянат кылып койгон учурларыбыз да болот да. Ошон үчүн ден соолукту биздин динибизде көрсөткөн тартипте кандай кылып сактасак болот? Ислам дининде дарылануу маселеси аябай кенен каралган. Кээ бир туугандарыбыз ооруп калса, мисалы, Аллага тоокел кылдым, Кудай гана мага шифа берет деп туруп, дарыланууну таштап койгондор бар чындыгында.
Бул туугандарыбыз ошол илимсиздиктен терең маалыматы жок болгондуктан ушул пикирге ушул ишке барышат чындыгында. Шарият жактан толук кандуу түшүнүгү жок десек болот экен да. Ошондой толук кандуу түшүнүгү болбогондуктан Алла гана шифа берет деп туруп, ошол эле Алла Таала жаратып берген дарыларды колдонбой коюшат да булар. Ал эми шариятыбызда дарылануу бул бар. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чөлдүк арабтар келип сураптыр да. Афала натадава я Расулаллах дептир. О Алланын элчиси, биз оорусак, дарылансак болобу деп сураптыр. Пайгамбарыбыз тадавау я ибадаллах, Алланын бенделери, силер дарылангыла дептир. Ма анзалаллаху даан илля ва анзала мааху шифаан же даваан. Айтыптыр пайгамбарыбыз, Кудай Таалам кандайдыр бир оору түшүргөн болсо, ал менен бирге шифасын дагы түшүрөт дептир пайгамбарыбыз. Ал шифаны кээ бирлер дарыны билет экен, кээ бирлер билбей калат экен да, караңыз. Демек бул хадистен бизге билинет, адам, мусулман адам ооруп калса, оорусунун дарысын издештиги милдет экен. Башка хадисте айтылат, эгерде кайсыл бир дары ооруга дал келип кала турган болсо, ал оору Алланын уруксаты менен айыгат экен. Демек биз оорубуз айыкканга чейин дарыланууну издешибиз милдет болуп эсептелет. Кудай Таала гана мага шифа берет деп туруп дарыланбай таштап коюу, бул тескерисинче бул күнөө болуп калат, Кудай сактасын. Ал эми дарылануу бир канча түргө бөлүнөт. Адамдын ыйманына, ишенимине, якинине жараша дарылануу бөлүнөт экен. Кээ бирлердин ишеним аябай бекем болгондуктан, мисалы ооруп калса, хадистерде айтылгандай Фатиха сүрөсүн окуп, же башка дуаларды окуп, өзүн айыктырып алгандар бар. Ал эми бул деңгээлге чыгуу аябай оор. Себеби толук Кудай Тааланын сөзүнө, пайгамбар хадисине ишенип, анан ишеним менен адам окуса Фатиха сүрөсүн, бул себеби дене ооруларына шифа болуп кете берет экен да. Ал эми бул деңгээлге жетпей туруп эле Фатиханы окуп туруп эле шифаланып кете берем деп оорусун күчөтүп ала турган болсо, же ошонун артынан көз жума турган болсо, бул күнөөкөр болуп калат. Ал эми оорунун дарылануунун экинчи түрү ошол врачтарыбыз, медиктерибиз, табыптарыбыз айткан дарыларды колдонуу менен дарылануу болот. Бул дарыланууга Кудай Таалам түшүрүп берген. Ошону билишибиз керек. Оорун дагы берген Алла, шифаны дагы берген Алла. Ал эми шифаны издөө мусулмандын бул милдети болуп эсептелет. Негизинен эле баягы ден соолукту сактоодо же болбосо дарыланууда десек болот, биздин динибиз кандай карайт? Мисалы адам ооруп калды, сиз айткандай, сөзсүз түрдө анын себептерин да издеш керек да. Анан биздин ислам динибиз дарылануу боюнча кандай көз карашта? Ислам дини албетте дайыма дарыланууга чакырат. Ислам дини азыр жогору айтылган хадистерден дагы маалым болот. Мусулман адам негиз дарыланушу зарыл болот. Дарыланбай койсо бул күнөөкөр болуп калат Кудайдын алдында. Себеби Кудай Таалам сынайт өзүнүн бендесин. Оору берип сынайт. Ошол сыноо келдиби, сыноо келгенде мусулман адам ошо оорусунун шифасын издеп дагы сооп алат чындыгында. Себеби пайгамбарыбыз дагы ооруп калганда дарыланган. Ошо сахабалары дагы ооруп калганда булар дарыланган, сахабалар дагы. Улуу аалым олеядын бардыгы ооруп калганда сөз дарысын издеген. Кээ бирлер дарысын ошол Куран окуп же дуа окуп башка менен дарысын шифасын тапкан болсо, ал эми кээ бирлер хадистерде эле айтылат, мисалы кара зире, мисалы зайтун майы же кысул хинди, ошогон нерсе хижама менен ошогон себептерди кылып дагы дарыланып шифасын тапкандар болгон да. Негизинен эле баягы биздин динибиз азыр сиздин жообуңузга карай турган болсок, эгер адам баласы ооруп кала турган болсо, ага дарылангыла деп өзү чакырык жазып атпайбы биздин динибизчи, сөзсүз түрдө дарылангыла депчи. Анан мынакей өзүңүз да айтып калдыңыз, жана чөлдөгү адамдар пайгамбарыбызга кайрылганда алар дагы жана дарыланууга уруксат берилип атат. Дарылангыла деп пайгамбарыбыз чакырык жазып атат. Эми Абубакыр ажы, негизинен эле азыркы учурда баягы кээде дарылануу жактан медициналык жактан болсо, кээ бир жактан баягы руханий жактан да болуп калып атат да. Менин берейин деп жаткан суроом ушул руханий жактан болуп атат да. Кээ бирде баягы чочуп калыптыр, анан ушул жактан кыйналып атат деп, анан кээ бирде дем салдырып коюп атат да. Негизи ушул жактан дагы дарылануу маанилүүбү? Аябай сонун суроо бердиңиз. Чоң бир бул суроо менен чоң бир жооптун эшигин ачып койдуңуз десек болот. Адам баласы, адам дегенде биз
эки нерсенин жыйындысын түшүнөбүз. Биз ар бир адам денеден турат, анан рух жандан турат. Адам баласы ооруганда дагы эки түрдүү ооруйт. Руханий оорулар бар, анан дененин оорулары бар. Руханий ооруларга сиз айткандай көз тийүү, чочуп калуу мисалы, ошогон булар бирөөнүн көзү өтүп кетиптир, көзү тийип кетиптир, сыйкыр болуп калыптыр деген оорулар бар да. Бул адамдын руху ооруйт бул нерселер менен. Ал эми мисалы сынуу менен, жаракат алып кесүүдөн адамдын денеси ооруйт. Кудум ошондой руханий ооруларды руханий ооруларга сиз мисалы дары ичип айыгууңуз кыйын чындыгында. Мисалы бирөөнүн көзү тийип калса, же мисалы жин тийип ооруп кала турган болсо, бунун диагнозу дагы медицина жактан жакшы чыкпай калат. Себепсиз адам ооруп кыйнала берет руханий жактан. Албетте булардын шифасы Куранды окуу менен, дем салдыруу менен, өзүнүн пайгамбарыбыз хадисте айткан эртең менен кечинде айтылган дуаларды окуу менен адам руханий ооруларына шифа тапса болот. Негизинен анан адам эгер руханий жактан жабырып кала турган болсо, анан сөз түрдө жанагындай адистиги бар адамдарга кайрылыш керек да. Куранды жат билген, ошондой эле ушул жаатта тажрыйбасы мол адистерге кайрылыш керекпи? Мисалы, сиз жогоруда айткандай багы эгер денеси ооруса, биз врачтарга, хирургтарга, терапевттерге кайрылып атпайбызбы? Бул жактан да өзүнүн адистиги бар адистер багы инсандарга кайрылыш керекпи деп суроо бергим келип атат да. Албетте эң туура айттыңыз. Ар бир маселени өзүнүн адиси менен барып чечиш зарыл. Себеби ал адис жөн адис деген атка конгон эмес да чындыгында. Бүт илимин алып, такташтырып, анан ал адис болгон. Ошон үчүн айрыкча дем салдыруу маселесинде, мисалы, руханий оорусун чыңдоо айыктырып, руханий денин сак чың кылуу максатын каалаган адамдарга биз албетте сунуш айтабыз. Куранды так билген, арабчаны окуш жакшы билген, андан да жакшысы маанисин жакшы билген болсо, ошондой эле дем салган адам өзү таква жүргөн болсо, беш убагына бекем Куранды окуп жүргөн, ушундай таквалык менен таанылган адамдарга барып дем салдырса, албетте жакшы болот. Ошондойлорго барып дем салдырыш керек. Мисалы, молдомун деп туруп эле, бирок Куранды чала була билип окугандар же Куран эмес башка нерселерди айтып дем салып койгондор дагы чындыгында бар экен. Мындайларга баруу тескерисинче айыкпастан эле күнөө болуп калуу дагы коркунучтары бар. Эгерде бакчыларга же сыйкырчыларга, көз ачыктарга барып дарыланам дей турган болсо, күнөө болуп калат. Эми ушул жерден биздин эфир соңуна чыгып аткандан кыска жооп алгым келип атат. Абакыр ажы, ошондой багы сен ден соолугуңду оңдоп берем деп туруп, жанагынтип акчаларын алып, биздин адамдардын ден соолугуна кээде зыян берип койгон учурда шариятыбыз эмне дейт ал адамдарга? Шариятыбыз эгерде бул өзүнүн адис эмес экендигин билип туруп, акча табуу максатында гана акчасын алып туруп эле аны тескерисинче айыктырып оорутпой отурган болсо, ар бир ооругандан бул адам жооп берет Кудайдын алдында. Себеби бул илимсиздик кылып зыян берип коюп атат. Бул анны Кудайдын алдында жооп берет. Ал эми бүт илими бар болуп туруп, тажрыйбасына таянып туруп аткара турган болсо ишин, дарылоосун, ошондо дагы тескерисинче зыян болуп калса, мисалы, анда бул башка маселе бул. Атайлай турган болсо күнөө болот. Биз бүгүн Муфтияттын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси устазыбыз Абубакыр ажы Марат уулу менен биргеликте ден соолук темасында сөз кылдык. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой, мен берген суроолордун баарына тең Абубакыр ажы шарияттын негизинде, шариятта кандай айтылат жооп бердиңиздер. Өзүңүздөр бааңыздарды бересиздер деп ойлойм. Ал эми эфирдин жүрүшү мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Абубакыр ажы, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Аман болуңуздар.